Бизде бүгүн эксклюзив. Көрүүчүлөрдү ыйлатканы оор, бирок күлдүргөн андан дагы оорураак. Радик Ашимов деген ким? Жаман актер деп баштайм. Менин чын атым Радик эмес. КВНдан чыккан Комедия эле тарта бересиңер, башкача кино тарткылачы. режиссер фильма «От». Кандай кабыл алат элдер деп ошентип көп ойлончумун да. Өзүң режиссер катары айтып кетсең. Бул көйгөй бар үчүн тартууда. Ыйлабым кетип кетти кайра. Бүт баарын айтпай эле коеюн, эми көрсүн да элдер. Кыргыз кинематографияга аябай чоң салым деп ишенем. Биздин максатыбыз фестивалдардан наам алган эмес, биз көбүрөөк эл көрсүн деген. Тым эле элдин балдары. Кечээ күнү эле ипотеканы жаап туруп, бүгүн чоң үй керек экен, жер үй керек экен. Современный тилде айтса душню. Ошол. Жумушта балдарымды ойлойм, үйдө жумушта ойлойм да. Биздин жумушубузду көрдүңбү дейм. Өздөрү тартып, өздөрү ойногондорго аябай баа берем. Тарткан кайсы фильмден уяласың? Кино деген режиссер үчүн бул өз баласындай эле да. Кино биздин жашообуз. Дертимди айтуудан катылган сабар бар экен, айтчы. Радик, салам. Жеңиш кут болсун. Майлабайсыңбы? Чоң рахмат. Буюрса Кыргызстанга келгенде майлайын. Фестиваль кандай өттү? Кыскача айтып кетсең, эмне жакты, балким жаккан жокпу? Фестиваль кече түндө эле бүттү. Аябай таң калыштуу нерсе, биякта фестиваль болуп атканда бүт шаар ошо фестиваль менен жашайт экен. Анткени биякта ошо Монреаль тургундары аябай кинону жакшы көрүшөт экен, бүт баары кинотеатрларга келет экен, бүт премьераларын калтырбайт экен, жана кино субтитр менен болобу, дубляж менен болобу, бүт кинолорду көрүп, аларды талкуулап, сону маектешип, негизи эле кино сүйүүчүлөр биякта абдан көп экен. Мага ошонусу жакты. Биздики бир премьера болгон. Биринчи премьерадан кийин бүт зал толгондон кийин бизге экинчи премьера берди. Экинчи премьерасында дагы зал толду. Бирок мен бияка баратканда ойлогом, биздин мекендештер кыргыздар көп келип көрөт го десем, кыргыздар дагы болду, бирок ошо Канаданын тургундары аябай көп келди да, ошонусу аябай сонун болду. Ошол жеңиш кыргыз кинематографиясына кандай таасир этет? Мындай айтса, кандай салым кошот? Мен ойлойм, буюрса Монреалга, жөн эле Монреалга эмес, негизи Америкага, Европага биздин кинолор көп келет го деп, анткени бияктын ошо фестивалдын уюштуруучулары өздөрү айтып калды. Кыргызстандан бул фестивалга биз биринчи жолу келдик да, анан алар жакшы өзүнүн мындай каалоо тилектерин айтышты. Анткени 15-20 жыл мурун Түштүк Кореяда да ушундай абал болчу экен. Анткени алар дагы бюджет аз, бирок аябай сапаттуу кинолорду тартып баштап дүйнө жүзүнө чыгыптыр да. Алар айтат, ошо келечекте балким Кыргызстандан дагы 15-20 жылдан кийин аябай сонун чоң масштабдуу блокбастерлер чыгат, дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн. Ошондуктан силер азыр ушул кинону алып келгениңер аябай чоң. Бияктын кинематографиясына дагы биздикине дагы чоң салым болду. Анткени биз бири-бирибизди таанып алдык. Эми биздин кесиптештер дагы келсе болот. Биякта мүмкүнчүлүктөр чын эле көп экен. Быйыл 4000 кино келиптир бул фестивалга. 4000 кинонун ичинен 200 кино тандалып, ошол 200 кинонун премьералары болуп, ошол 200 кинонун ичинен анан ошо жеңүүчүлөр аныкталды да. Анан биякта кинематографисттер аябай көп экен. Анан калыстар тобунда биякта ар кандай ошо Голливудтан дагы жылдыздар келет деп аткан, бирок бирөөнү дагы көргөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Анткени ушул чоң шаарда аябай көп кинотеатрлар бар экен, анан шаардын ичинде болду бүт фестиваль. Бирөөсүн дагы көрө алган жокмун. Аябай Дон Ли менен таанышайын дегем, барып сүрөткө түшүп, ага дагы мүмкүнчүлүк болбой калды. Алар премьера болгондон кийин эле кетип калышыптыр да. Түшүнүктүү. Эми дагы бир жолу куттуктайм. Мындан ары көп сыйлыктарга ээ болгула, Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанымал кылып жүрө бергиле. Чоң рахмат. Всё, Бишкекте көрүшкөнчө. Эй, досум, карачы. Достор, барыңыздарга салам. Сиздер менен бирге Айтчы подкастыбыз. Мен Ажан Аденова, алпаручу. Жана биздин бүгүнкү коногубуз бул аябай таланттуу режиссер, сценарист, анча-мынча актер дейм. Мен жакын досум Радик Ашимов. Радик, кандайсың?
Жакшы, жакшы. кечирип кой. Башында эле ушинтип баштадык го, жакшы. Эми мындай өзүбүздүн вайбыбыз болсун деп. Эми өзүбүз кандай жашоодо сүйлөшсөк, ошондой сүйлөшө берели. Туура. Анча-мынча актерлык жөнүндө дагы айтып берем бүгүн. Эң биринчи суроо. Радик бул аябай мындай редкое кыргызское имя. Это не кыргызское имя. Татарлардыкы деп айтып калат көбү. Бирок менин чын атым Радик эмес. Эми сен билесиң да. Жок, мына актерлык чеберчилик деп ушуну айтып турбайбы, жок, сен айтсаң, чыныгы атыңды айтсаң. Радж. Музыка кошуп коесуң. Кошуп коебуз. Эмнеге Радж? Чоң атам койгон. Жок, мен деле чоң атам койгон, бирок Айжана деп койду да. Чоң атам Индиянын кинолорун жакшы көрчү экен. Ал убакта аябай эле. Мен биринчи неберемин, анан эч кимге айтпай өзү ошо атты коюп күбөлүктү алып келиптир да. Апам менен атам башында мындай башкача пландап атыптыр. Кандай? Мисалы. Адилет деген сыяктуу аттарды ойлонуптур да. Фадилет. Анан эми чоң атам уже мындай алып келди да, мына күбөлүк, мына атым мындай болот дегенде, апам башында ишенбей тамашалап атабы, эмне болуп атат деп. Ошондон кийин анан атанем менден кийинки там карындаш немелеримди өздөрү коюп калган да аттарынчы. Менден кийинки мисалы Салкынай, Жаркынай, Бектур. Мен мына Радж. Негизи мен атым менен мектепте ошо кичинекей чагымда райондо аябай оор жашоону өттүм да. Анткени толук атымды билип, толук атым менен айтып калса эле мен тамашалап атат деген ой менен жашайм да. Анткени тамашалабай эле жөн эле толук атым менен там Радж жүрбөйсүң дегенде эле жаман болуп эле ошо. Анан 16-га чыккандан кийин ойлой берчимин, өзүм паспорт алганда өзгөртөм деп атымды. Үйдө дагы айтып атпаймынбы, апам ошо Радик деп калган, анан мен башкалар менен таанышканда дагы Радик деп, эмнеге Радик дегенде деп коем, эми кечке түшүндүрө берем депчи. Анан 16-га чыккандан кийин өзгөртөйүн дегем, бирок ошо мектепти бүтүп атканда көп нерсе токтотуп салды. Биринчиден чоң атам өтүп кетти. Анан экинчиден өзүмдү мындай кабыл алдым окшойт да. Эми 16 жыл жашадым, дагы жашап турайын, балким кийинчерээк өзгөртөм дедим, бирок чыгармачылыкка келгенде негизи мен бүт ошо КВНдеги тамашоодогу сферадагы адамдар менен таанышканда баары мен Радик деп көнүп калып, анан биринчи ошо эмне дейтин титрда жазылганда режиссер Радик деп монтажер жазып коюптур, Радик Ишимов деп. Ошо ойдон эле калып калды да. Анан чыныгы атымды көбү билбейт. Ошондуктан бизде бүгүн эксклюзив сенин подкастында ошо билип калышты окшойт. Кыргыз элемин. Көбү башында мен мисалы университетке тапшырганда кыргыз эмес го деп ойлочу экен да. Бул кыргыз эмес, бул же болбосо метис, же болбосо мындай бир нерсе ошо бар окшойт деп. Бирок кыргыз элем. Бир нерсе Болливудтан бар окшойт. Болливудтан же башкадан, балким уйгурларданбы, бир нерседен кошулуп, дункандардан кошулуп, балким ошон үчүн ушундай ат болуп калды беле. Чыныгы атың Раджаппы же мындай Раджабаглы. Раджавалы. Билбейм. 4 тамга Радж. Раджи. Раджи. 5 тамга. 5 тамга. Ошо рахмат сизге Раджи дейм. Шақырғаныңа рахмат. Кете берейинби? Ура, мультики! Давай смотреть. Так, девочки, какие мультики? У меня сериал на самом интересном месте закончился. Так, подождите. Что там у них? Мультики, новости, это за сериал, новости. Время 9 часов ровно. Сейчас начинается вечернее время новостей. Да, ты хоть знаешь, чем? Примерно так ссорились 20 лет назад за один телевизор. Не понимаю, как мы выжили. А теперь у каждого есть интернет, телевидение, кино. Никаких ссор, когда есть тариф «Семья премиум» от О.
Мобильный интернет и связь на 3 сим-карты. Домашний интернет до 500 мегабит в секунду. Более 220 ТВ-каналов и 5 онлайн-кинотеатров. Всего за 1490 сом в месяц. Семья премиум от О. Все, что нужно семье в одном тарифе. Эй, досым, карачы. Радик, сен каршы болбосуң, сен деп эле сүйлөшөбүз, жашоодогудай. Эми биз экөөбүз Экөөбүз жашоодо сен деп сүйлөшөбүз. 10 жыл ашык таанышпыз. Сен, дегенде. Сен подкасттан кийин эмне кыласың? Жүр, кеттик. Бул жерге барып, кино көрүп, Да. отуруп тамактанып. Радик Ашимов деген ким? Ошондой суроону Google'га жазса, режиссер, жаман актер деп баштайм. Жок, тамаша. Режиссер, сценарист деп чыгат. Жана ошо эң популярдуу тасмаң бул От деп, режиссер фильма От деп чыгат да. Бирок андан тышкары Радик Ашимов деген ким, кандай мырза, кандай ата, кандай күйөө деп ошондой суроо бергим келип атат. Толук бизге айтып берсең сонун болот. Кинодо тартылган каарман болсом, мен ар бир мындай комедияларда өзүнө ишенбеген каармандар болот го. Ошондой адам болмокмун. Жашоодо ошондоймун. Өзүнө ишенбеген, бирок аягында бир нерсе болуп чыгып, өзүнүн максаттарына жетип калган каарман болмокмун да. Ошондой адам. Билбейм. Мыктыны мыкты деш керек. Менимче макул, кичине неуверенный, өзүнө ишенбеген десең деле, бирок аябай тырышчак десем жаңылбайм окшойт, Эки сөз менен айтсам, тырышчак, аракетчил. Аракетчил. Мен режиссермун, сценаристмин, мурда актер болчумун. Мен мурунку жашоомдо актер болчумун. Жана тамада. Тамада болчумун. Негизи сен деле болуп, мен КВН тамашоодон келген. Сен тамаша ойногон эмессиң, Жок. Мен ошо тамашоонун баары эле. Аксүйөк баштайм. Тамаша. Аябай жакшы долбоор болчу. Муну кесип алат окшойсуңар, Негизи КВН тамашоодо ойногондордун баары эле тамада болуп көрөт экен да. Анткени 1-2 жыл ойногондон кийин мындай убакыт келди окшойт деп микрофонду кармап туруп тойго чыгып. Мен мисалы жаңы тойлорду алып барып баштаганда, анда тамашоонун алып баруучулары мынча популярдуу эмес болчу. Анда театрдагы актерлор алып барчу, жана профессионалдуу тамадалар бар болчу да, мындай чоң бабочка, башкача малиновый пиджак кийген тамадалар. Мен алып барып баштаганда анча популярдуу эмес болчу, жана мен чын айтсам, меники эмес да. Начар алып барчумун. Бирок тилекке каршы акча керек болчу, ошон үчүн алып барып 1-2 жылдай ошо мен электенип жүрдүм. Андан кийин ошо биринчи тасмам Ванчопо болгон. Ошондо өзүмдү мындай режиссерлук бир нерсе кылып турмун деп сезип баштагам да. Ошондон кийин тамадалыкты таштагам. Ванчопо 27 декабрда премьера болгон. Декабрда жанагы жаңы жылдык кечелер болот го, корпоративдер. Бир заказ бар болчу, ошол премьера күнү. Биз премьераны күндүз кылганбыз, анткени биздин ошо жабык көрсөтүүгө жалаң ушул шоу-бизнестагы сферадагы адамдар келет да. СМИ, шоу-бизнес, анан аяктын баары эле ошол кечелерге кетет да. Ошон үчүн биз күндүз кылганбыз. Анан ошол премьера бүткөндөн кийин мен түшүндүм, бул кинонун бияктарын кетиш керек экен, биягын оңдош керек экен. Эртеси күнү бардык кинотеатрларга чыгат. Ошон үчүн мен андан көрөкчө монтажный жерге барып туруп, монтаждап, кинону башкачараак чыгарайын деп туруп, анан аябай чоң неме ресторанда ошо заказ алып алгам. Мага заказчиктер чалганда бүт баарын түшүндүрүп, ачык эле айткам, мен ошо бүгүн биринчи кином чыкты, оңдошум керек экен. Силерге ошол эле баага башка адам барат, Нурсултан Курсанели деген досум. Аны мен сүйлөшүп койдум, силер каршы эмессиңерби десем. Нурсултан жанагы жарайт сиздеги дейт. Ооба десем. Конечно, каршы эмеспиз дейт. Ну все. Ошондон кийин бир дагы ошо той алган жокмун, жалаң кино менен. Бул кайсы жыл болчу? 2016. 2016, почти 10 жыл тамада болуп иштеген жоксуң.
жалаң эле Э, кино менен алек болдум. Элемне дейтти тартып жүргөндө ошо Ванчопага чейин Элемне дейт деген долбоордун негизи ошондон баштагам режиссерлук жумушту. Аякта өзүм дагы тартылышымын да. Анан кичине там белгилүү болуп баштадым, там элдер кичине таанып баштады. Ошо той алып барганга жеңил болуп баштаган да. Анткени элдер кичине билет, анан микрофонго бир нерсе сүйлөп койсоң, могу белгилүү адам экен, макул деп кол чабат да. Кичине жеңил болуп баштаган, бирок мен түшүндүм бир нерсени жакшы кылганга ошол нерсеге көбүрөөк убакытты коротуш керек экен да. Ошондо анан Фокус бир болуш нерсе болот. керек, Ошо Элемне дейт жөнүндө айтып кетейин. Радик ошо Элемне дейтте тартылчу, мен болсо орусча Жарайт Ситиде тартылып жүргөм. Бирок элге негедир мен таанымал ошол Элемне дейт. Эже, биз сизди билебиз да, сиз Айжансыз да, сиз Элемне дейтте тартылдыңар да деп мага көбүнчө айтчу. Жок, мен жок, Элемне дейтте тартылган жокмун, Жарайт Ситиде тартылгам деп. Анан Элемне дейтте карасам, актерлордун аттары биздин аттарыбыз. Айжан. Ойлоп чыгарган аттар Айжан, Айпери, эми биз там жигиттердин аттарын Алинур, там Каныбек деп кое берчүбүз. Анткени 1-1 студияга биз экинчи бала болуп келдик да. Элемне дейт бул мындай Жарайт Ситиден кийин келген долбоор болду. Анан 1-1 студиянын чоң офиси бар. Аякта 4-5 бөлмө бар. Ошо 4-5 бөлмөнүн ичинде бизге бир бөлмө берилген да. Ошонун ичинде сценарий жазабыз, репетиция кылабыз. Калган бүт бөлмөлөрдө ошо Жарайт Ситинин резиденттери болчу да. Алар мындай бай балдардай болуп жүрчү. Биз жаңы эле мындай келген, мындай байкуштардай болуп, ошо анан биз ошо мындай азыр мындай жанагы Марвелдин кинолорунда отсылка деп коет го, ошондой сыяктуу болуп ар кандай өзүбүздүн мындай намекторубузду жиберчүбүз да. Анткени ошо башкы ролдо келин аткарган Алтын Абдраимова, анын аты Айжан болчу. Кайненеси Айжан деп дайыма бакырчу. Ошондой отсылкалар. Таарынычыңарды эметтиңерби? Таарыныч эмес, бул мындай көз кысмай да. Анан Ванчопа биринчи проект. Ошондо өзүңө мындай ишенген Жок. Андай болбой калды. Башка сезимдер. Ванчопадан кийин негизи кино тартпай эле койсомбу деген да ой болгом. Эмнеге? Жарым жылдан кийин. Анткени жанакы кинонун премьерасынан кийин эйфория бүтөт. Анан чыныгы ой пикирлер келет. Кино кандай болуптур? Анан кинотеатрда кино жүргөндө, көргөзүлүп атканда ошо эйфория болот да, чоң экрандарда көргөзүп атат деп. Анан YouTube'га чыккандан кийин жанакы ой пикирлерди окугандан кийин көптөгөн комментарийлер болот анан. Мен ошо биринчи долбоорлорумда дайыма комментарийлерге кирип туруп окучумун да. Анан мисалы 100 ой пикир мындай жакшы алда жазылса, бирөө бул болбогон кино экен деген ошол мага аябай катуу тиет. Бир жумалап депрессия болуп, азыр эле ошо комментарийлерди ачпай калдым го, азыркы долбоорлоргочу. Мурда бүт нерсени тартканда, бүт нерсени карап, текшерип, жагып атабы, жакпай атабы, кандай болуп атат, эми кандай кабыл алат элдер деп ошентип көп ойлончумун да. Эмнеге ошондой ойлонгон жоксуңбу? Вот 100 жакшы комментарий жазылса, 1-2 жаман диванный критик катары жаман сөздү жазып койсо, бизге аябай негизи мындай творческий адамдарга аябай катуу тиет экен да. Эмнеге? Билбейм, жаман комментарийлер, жаман ой пикирлер курч болуп койдойм. Жакшы ой пикирлер мындай бат өтүп кетет да. Анан мен 1-2 жылдан кийин ошол ойго келдим. Негизи ар бир адам эски ой пикир жазып атса, ал өзүнүн убактын коротуп атат. Ал уже сонун нерсе да. Ал ошол долбоорго кызыгы бар экен. Көңүл нерсе жазып атса. Ошо жабык көрсөтүү боюнча сүйлөшсөк, эйфория деп айтып кеттиң, азыр аябай көп тасмалар чыгып атат. Бир айда 52 же 56 жума болот. Бирок бир айда, бир жылда. Ой, бир жылда кечип кой. Бир жылда ошо 50дөн ашык жума болот. Бирок Кыргызстанда 70ден ашык
премьералар болот экен. бир айда 4 же 5 кино чыгып атат. Бир айдын ичинде мисалы 2 майрам болуп калса 6 кино чыгат да. Анткени майрамдык күндөрдө эки премьера болот. Анан сен айтып кеткендей, жабык көрсөтүүгө келгенде ошондой эле шоу бизнестерден кесиптештериңер аябай макташат го, аябай сонун болуптур, тигиндей мындай, анан өзүңө мындай ишенип, бирок чынында көп тасмалар не хочется обижать, бирок деңгээлдери анча эмес деп айтсак болот. Бирок аракет кылып атышат. Ошол учурда силер ошол режиссер катары, сценарист катары ошо дос бар эле тааныштар да, ошо тааныштарга айта аласыңарбы? Аябай жакын болсо айта алабыз. Мен жеке өзүмдүн оюм аябай жакын кинематографист досторум менен ошондой ачык сүйлөшө алам. Бирок мындай албетте айта албайсың, анткени эртеси күнү өзүңдүн киноң чыгат, анан аябай оор нерсе бул. Көп убакыт коротулат. Анан бизде ошол азыр мындай популярдуу ой, бизде начар кинолор көп депчи. Негизи дүйнө жүзүндө деле ошондой. Голливудда деле ошондой да. Мисалы Голливудда 1000 кино чыкса, ошонун арасынан там 50-100 кино жакшы болуп чыгат, калгандары анча эмес. Бизде мисалы бир жылда 70 кино чыкса, ошонун арасынан 10 кино мындай жакшы кино, 10-15 кино жакшы кино, калгандары мындай бүт дүйнө жүзүнүн статистикасында деле ошондой да. Биз азбыз да. Биз өлкөбүздө элдер аз, ошон үчүн кинонун баары мындай чыгып атканда ар бир киного көңүл буруп, бул мындай болуптур, бул тигиндей болуптур деп ошону айта алабыз да. Ошон үчүн ошондой ой популярдуу болуп атат окшойт азыр. Бирок жабык көрсөтүүгө чейин дагы 2 же 3 мындай жалаң эле ошо кесиптештери менен жабык көрсөтүү болот. Фокус группа, ошондо фокус группаны көбү кылбайт экен да. Мисалы фокус группа деген бул билбейт болуш керек. Фокус группа бул кино чыга электе, бирок кино даяр болгондо башка элдерге көргөзүп, алардын ой пикирлерин алып, керек болсо өзгөртүп туруп, анан чыгартыш керек да. Бирок билбейм, балким убакыт аз болгондуктанбы же бул нерсе азыр бизге сиңе элекпи, көп продакшн студияларда, көп ошо кино жараткандар фокус группа кылбайт экен. Алар өздөрү эле ошо өздөрү сценаристтер, өздөрү продюсерлер кинону көрүп туруп, монтаж бүткөндөн кийин, ошо боек бүткөндөн кийин, ошо звукорежиссердун жумушу бүткөндөн кийин өздөрү көрүп туруп, кино даяр деп туруп кинотеатрларга жибере берет да. Азыр менин вот акыркы кинолорумда фокус группа болгон. Бул мындай биринчиден аябай жакшы нерсе экен, анткени кино чынында жакшыраак чыгат экен. Экинчиси бул оор болот экен сага, анткени башка бир эле адам сага монтуп койбойсуң, тигинтип койбойсуң деп атса, ичиңдеги эго деп коет го. Эми ошого катуу тиет экен да. Отто ошондой болгон. Өзгөрткүм келген эмес такыр. Финалдык монтаж 2 саатка жетип калган да. Анан ошо 2 фокус группа болгон, 2 фокус группадан кийин баары айтып калышты, узунураак болуп калат экен деп. Кино деген режиссер үчүн бул өз баласындай эле да. Баарын карап, өстүрүп, баарын биягынан кыйналып тартпадык беле, мынтип тартпадык беле, бөпөлөтүп анан алып келсең, анан могу жер жакпай атат десе, эмнеге жакпай атат дейсиң да. Анан бирок ошо продюсерлерге терең ыраазычылык, анткени алар мындай башкача түшүндүрүп беришкен да. Анан мен ошондон кийин 15 мүнөт кыскартып туруп, 1:40 болуп чыккан да кино. Эмгел ошо белгилүү аябай сонун тасмага өттүк. От деген тасма аябай терең, аябай психология жагынан аябай оор деп айтсам жаңылбайм, анткени мен ошо биринчи фокус группада болуп, сен экинчисинде болгом, экинчиси кыскарып калган. Аябай ыйлап, аябай мындай билбейм, ичимдеги сезимдерим батпай, бир
бир нерсени сындыргым келип ушунчалык аябай ачты ичим. Анан уже премьерадан көрүп кичине баары бир экинчи жолу көргөндө кичине байкап турат экенсиң да. Бул ошол отсылка экен, буну аябай жакшы көрсөтүптүр деп деген ой келет экен да. Ошол от тасмаң негизи азыр кайра отко келебиз. Аябай жакшы көргөн тасмаң кайсыл? Өзүмдүн жумуштарыманбы? Кошунан тандабайттын акыркы сезону жагат. Бул долбоорго аябай көп мындай аябай чоң дем күч менен, аябай чоң сүйүүнү коротуп тарткам. Анда азыркыдай бюджеттер жок болчу, азыркыдай мындай каражаттарды коротчу эмеспиз долбоорлорго. Бирок ошого карабастан мындай менин оюмча жакшы долбоор болгонго деп ойлойм да. Жакшы эмес, сонун биринчи миллионник сериал миллионник Кыргызстанда. Анда негизи сериалдар жок болчу да. Кошунан тандабайдын биринчи сезону чыкканда ал биздин поколениядагы элдерге көбү бул биринчи сериал деп айтып алышкан да, бирок Ага чейин да сериалдар бар. Ага чейин бар болчу. Чиркин өмүр, Апамдын махабаты, бирок алар 10-15 жыл мурун чыккан болчу да. Ошон үчүн ошол убакта Кошунан тандабайт биринчи сезону чыкканда бул деген Кыргызстандын биринчи сериалы деп ушу маркетинг жактан дагы ошентип айтканбыз. Бирок бул негизи маркетологдор зумерлер болчу да. 15 өздөрү 15 жылда болсо. Ооба, анан ошол сериал көп башка мындай кино жаратмандарга түрткү болду деп ойлойм да. Анткени ал сериал чыккандан кийин андан дагы көп башкача жанрдагы көп сериалдар чыкты. Бул аябай сонун нерсе. Анткени анда сериалдар менен акча тапканды билчү эмес да эч ким. Бүт келген неме акча ал жарнамадан келет да, рекламадан. Эмне дейсиң? YouTube монетизация азыр мисалы жок. Мисалы демөөрчүлөр бар болсо акча болот. Ошон үчүн сериалды элдер бекер көрчү, кантип акча табабыз деп көбү тартчу эмес да. Азыр этномедиа бар, азыр ар кандай башка платформаларга берсе болот. Ошон үчүн ошол убакта көбү кино тартчу, анткени кино билетти сатып аласың, кинотеатрга барып көрөсүң, сен деген ошол билеттин жарымын акчасын аласың да. Ал убакта сериал тарткан чын эле оор болчу, ошон үчүн мага ошол долбоор жагат. Мисалы андан кийинки экинчи тарткан сериал Акча болду. Ал уже мындай башкача сезимдер менен тартылды да. Уже өзүңө мындай көбүрөөк ишенип, муну мындай кылам, муну тигиндей кылам деп көбүрөөк жакшы ойлорду салыш керек. Анткени биз Кошунан тандабайт тартып атканда өзүбүз билбей эле кайсы ойлорду берип атабыз деп тартып жазганбыз да. Анткени ал убакта бизде мындай эреже жок болчу. Биз деген туура ойлорду ошол сюжетке кошушубуз керек деп. Биз деген элдерди күлдүрөлү, элдерге жылуу сезимдерди берели, аягында биздин каармандар өздөрүнүн максаттарына жетсин деп эле жазчубуз да. Бирок ошондон кийин сериал чыккандан кийин булар аялды коргоо немелери, максаттары бар турбай, ошолорду көргөзгөн турбай, ошолорду чагылган турбай деп баары ошо жазып баштагандан кийин биз деген ооба чын эле биз ошону айталы дегенбиз деп баштаганбыз. Анан акчада бул уже финансовая грамотность деген жакшы нерселерди кошуп, аяка мындай башкача мындай дагы чоң немелер ойлор бар болчу, ошолорду кошуп туруп аякта уже башкача мындай жанакы өзүнө ишенбейт, бирок аягында бир нерсеге жетет деген карманды айтпадымбы өзүм жөнүндө. Ал уже ошондой болуп тартылган да. Ошон үчүн эмне жөнүндө сүйлөшүп атпайбы? Ошон жакшы көргөн тасмаларың Кошунан тандабайт. Кошунан тандабайт 3-сезону. 3-сезону албетте от. Анан мага толук метраждуу эмес, кыска метраждуу бир тасмам жагат. Жардам жаныңда деген. Жардам жаныңда? Социалдык эмелер, социалдык ролик деп да айта албайм. Бул анткени 15 мүнөт да хронометраж. Ошон үчүн бул кыска метраждуу тасма эле болуп калган да аягында.
ошон үчүн ким көргөн эмес болсо ютубтан көрсөңөр болот. Вот жардам жанында. Азыр орысча айтып кетейин. Это про то, что не будьте соучастником, если вы рядом видите. Ошо отко жакшы репетиция болуп тур да ошол кино. Негизи бул отко чейин тасмалардын баарын тартып жүргөн вот бүт тасмаларымда ичинде өзүм сценарист болчумун да. Отто мен сценарийге киришкен эмесмин биринчи этапта. Анткени сценарийди таланттуу балдар жазган, Дастан Мадалбек менен Айзада Амангелди экөө. Данияр Болотбековдун астынан жазышкан, ал креативдүү продюсер. Идея үчүнчү баланыкы Никита Безбородин деген бир сонун жигиттики. Мен сценарий үчүнчү, төртүнчү драфттын бүтүп калганында келгем да. Анан башында Отту ким тартат деген дагы суроо болуптур. Ким режиссер болот деп. Анан башка дагы кандидатуралар бар болчу экен. Ким? Азыр айтсаң болот? Азыр айтсам болбойбу билбейм. Негизи мен мисалы мен жөнүндө бирөө айтса, ошол болмок экен, бирок анын ордуна мен болуп алдым десем, мен кичине башкачараак калып калмакмын да. Ошон үчүн ошол адамды ойлоп атам, балким айтпай эле коеюн деп атам да. Айттым беле, элдин балдарымдан. Анан ошол акыркы неме? Акыркы кандидатура? Акыркы кандидатурага мени тандаптыр, ушул эле тартсын деп. Анткени ошол ушуга чейин көптөгөн мындай соцроликтерди тартып калгам, анан ушу кыска метраждуу тасмаларды тартып калгам, ошо бир тема боюнча. Үй бүлөлүк, зордук, зомбулук. Бул нерсени мындай туура жагынан көрсөтүп атат, анан уже мындай окуяларды көргөзгөнгө тажрыйбасы бар экен, ошон үчүн буга берели деп туруп, анан ошо Отту мага берген да. Аябай ыраазычылыкты билдирем продюсерлерге, анткени чын эле сен айткандай ар бир ошол социалдык клибиң чын эле жүрөккө тиет экен да. Анан башка көз караштар менен эл байкап калып, мындай андай болбойт экен. Ошол Отту балыкчыдан тарттыңар, Балыкчыдан тарттык. 30 күн съемка болду, ага чейин жарым жыл даярдандык. 3 ай монтаж болду. Премьера болгондон кийин биз Казакстанда, Кыргызстанда, Өзбекстанда көргөздүк. Ошол кинотеатрлардагы прокаттан кийин фестивалдарга жиберип баштадык. Бирок мындай кинону биринчи фестивалдарга жибериш керек экен. Бизге көп айтып калды да. Силер деген кинотеатрларга чыгарбай туруп фестивалдарга жиберсеңер, көбүрөөк фестивалдар силерди алып, ошол жактан көбүрөөк наамдарды алып келмексиңер деп айтып калды. Бирок биздин максатыбыз негизи фестивалдарда наам алган эмес, биз көбүрөөк эл көрсүн дегенбиз да. Ошон үчүн туура эле болду деп ойлойм. Жакшы нерсеси ошо азыр биз Бразилияга өттүк. Аябай чоң ошо ушул жанрдагы фестивалдардын бири. Жакын арада Монреалга барабыз, Канадада. Анан күзүндө дагы 2 мамлекет бар. Аякта бир нерсе алып келсек сонун, алып келбесек эми көрөбүз да. Негизи көп ойлойт, фестиваль деген бул Оскар менен Канский эле фестиваль бар депчи. Алар фестивалдардын эң чоң, эң популярдуу фестивалдардын бири. Бирок ар бир мамлекеттин өзүнүн мындай сынак конкурстары бар да, кино боюнча. Бизде эле мисалы Бишкек эл аралык деп эсептеген, бизге бул аябай чоң сыймык. Анткени көптөгөн мамлекеттерден өздөрүнүн кинолорун алып келип, там Кореядан келип атат, Монголиядан келип атат, Россиядан келип атат, өздөрүнүн кинолорун көргөзүп, Франциядан келген, өздөрүнүн кинолорун алып келип атат да. Негизи фестивалга катышуу бул биринчиден престиж. Анткени кино башка жерде көргөзүлүп, алардын жакшы кинолордун эсебине кирсе,
бул биздин мамлекетке жакшы, анткени биздин кинону, биздин мамлекет жөнүндө элдер билет. Кийинки мисалы долбоорлор менен бизди чакырып калат. Бул орусча айтканда международные взаимоотношения. Экинчиден, ар бир кино эл үчүн тартылат, эл үчүн жасалат. Кээ бир кинематографисттер айта берет, жок мен өзүм үчүн тарттым депчи. Бул менин жеке оюм туура эмес болуш керек. Эл үчүн жасалган кинолор биринчиден кинотеатрларда көргөзүлүш керек. Бирок мурда кино жаңы чыкканда азыркыдай соц тармактар жок болчу да, реклама жок болчу. Анан кино жакшыбы, жаманбы деп, мисалы газеталарга же башка жактарга чыкчу, аларды критиктер айтчу да, мындай сынап айтат, бул кино жакшы экен, бул кино жаман экен, бул кино мындай наам алды, бул кино алган жок деп. Анан ошентип анан элдер, бул кино жакшы экен деп туруп кинотеатрга барып көрчү. Ошон үчүн фестивалдар кинотеатралдык релизге чейин болчу да. Азыр бул уже престижге мындай болуп калган неме, сынак конкурстар. Менин оюмча жанакы биз кинолорду издеп атпайбызбы, мисалы там интернеттен кайсы кинону көрөйүн депчи, мындай ошо фестивалдардын жалбырактары болот го, неме кинонун афишасындачы. Канча көп болсо мен ошончо ойлойм да, бул көп неме мамлекеттерде бул кино жагыптыр, ушул кинону көрүш керек экен деп. Ичинде бир нерсе бар. Ичинде аябай терең, балким ойлор катылган, же болбосо бул балким аябай курч көйгөй жөнүндө тартылган кино. Ошол кызыктуу нерсе да. Фестивалдар, кайсы фестивалдарда катышкан экен, эмнени уткан экен деп билип туруп анан көргөндөн кийин эми башкача сезимдер болот. Рахат аласың. Рахат ал, кээ бирде албайсың. Анткени орусча айтканда на вкус и цвет, кино дагы ошондой да. Кээ жагат, кээ жакпайт. Ошол эл аралык фестивалдарга катышуу бул ошо сен айткандай престиж болот биздин өлкөбүзгө. Бирок эмнеге биздин өлкөбүздү ошол курч көйгөйлөрдү көрсөтүп, зордук зомбулукту көрсөтүп, ошол нерсе менен, ошол тема менен таанымал кыласыңар деген суроолор пайда болгон жокпу? Негизи фестивалдарда мисалы менден улуураак, бирок менин возрастымдагы дагы немелер болду. Калыстар тобундагы барчы кээ бир фестивалдарда. Мендей эле режиссерлор отурат, мендей эле сценаристтер отурат. Аларда неме жок да, мындай ой жок. Биз деген бул мамлекетти жамандап салалы ушул кино менен. Же болбосо бул кинону көрүп туруп, бул немеде, бул өлкөдө ушундай турбайбы деп туруп, ошолар ушундай белги берип салалы деген ой жок да аларда. Алар болгону кинону көрөт, ичинде туура ойлор, аягында үмүт, аягында ушундай бир камкордук менен бүткөн кино болсо, ошолорго баа берет, наам берет. Болгону ошол эле. Биз деген мисалы бизде баары жакшы, бизде баары сонун десек дагы туура эмес да. Аны ким эле көргүсү келет? Аябай сонун жыргап аткан, аябай бай өлкөлөрдө деле ошондой кинолор чыгат. Алар деле өзүнүн ошо туура эмес нерселерин көргөзөт. Анткени туура эмес нерселерин көргөзүп туруп анан адам өсөт да. Мына бизде ошондой бар, бизде ошондой көйгөй бар. Биз ушуну монтип чечсек жакшы болот. Биз ушул жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек. Биз бул ушул көйгөй жөнүндө сүйлөшүп баштасак, ошондо ушул көйгөйдү чечебиз, жеңебиз деп ойго келиш керек да, ушу кинону көргөндөн кийин. Андай эмнеге ошол көйгөйдү айтасыңар, эмнеге ошол жөнүндө эле тартасыңар, эмнеге ошону көрсөтүп атасыңар? Негизи бул көйгөй жөнүндө биз тартып баштадык да биринчи. Андан кийин ошо 1-2 кино чыкты. Ушул тематиканы мындай көргөзүп тартылган кинолор чыкты. Ошондон кийин эле ошондой ой пикир кетти. 1 жылдын ичинде 2-3 кино болуп калды. Ошондой. Анан Зордук зомбулук жөнүндө. Зордук зомбулук жөнүндө. Башка кинематографисттер дагы ушул жөнүндө тартып атса, бул көйгөй бар. Бул көйгөй бар үчүн тартып атат. Радик, ошол
проектти баштаганда мындай коркунучтуу болгон жокпу? Анткени көбүнчө биздин элибиз кинотеатрларга эс алганы келишет. Негизи жашоо өзү эле татаал да. Анан кинотеатрларга келгенде рахат алгың келет, мындай күлгүң келет. Бирок биздин ошо чоң кызматта иштегендер зачем множите боль деген цитаталар болчу да. Анан кайсы максаттарды ошол проектке койдуңар? Ал цитатаны көргөм. Зачем множите боль? Айтып кетпедимби, бул биздин тасма чыккандан кийин бул тематика жөнүндө тартылган дагы 2-3 тасма чыкты. Анан ушундай ой пикирлер болду көбүндө. Ушул жаман жөнүндө тарта бересиңерби, эмне кыласыңар, көргөзбөй эле койбойсуңарбы бул нерселерди, жакшы позитивдүү кинолорду тартпайсыңарбы деп. Менин оюм мындай, ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар. Мисалы, силер көңүлдү ачкан, маанайды көтөргөн кино көргүңөр келсе, менин чыгармачылыгымда деле андай кинолор бар. Мисалы, акыркы тасмалардын бири Сүйүнчү, сонун комедия. Канча жолу элдер менен чогуу көрдүм, баары күлүп, жарылып, жыргап чыгып кетип атышты да кинотеатрдан кийин. Ошондой кинолорго барса болот. Мисалы, От сыяктуу тасмаларды көрбөй деле койсо болот, эсине көргүңөр келбесе. Мен эмнеге мындай кинону тарткым келет, жана мындай кинону эмнеге тарттым? Анткени мен ойлойм, мен чыгармачылыгым менен ушул көйгөйдү, ушул курч көйгөйдү көтөрүп, чыгармачылык менен чагылдырып, элдерге көргөзсөм, бул талкуу башталат да. Бул көйгөй жөнүндө сүйлөшүп баштайбыз. Үмүтүм бар, балким менин балдарым чоңоюп өсүп калгандан кийин, 20 жылдан кийин, Кудай буйрса, бул көйгөй балким жок болуп калат. Анткени бул жөнүндө биз сүйлөшөбүз, бул көйгөйдөн биз коркпойбуз. Оттун аягында бул көйгөйдү кантип жоготуш керек экен дагы чечим бар да. Ошондуктан ар бир адам тандоосу бар. Ошондой ой пикирлерди айткан элдер көрбөй эле койсо болот. Анткени эч кимди кыйнабайт да. Барып ушул тасманы көргүлө деп эч ким элге айта албайт. Биз жарнама катары айта алабыз, көрүп кеткиле, бардык кинотеатрларда деп. Бирок эл барабы, барбайбы, ал чоң суроо. Ошондуктан бирок жакшы нерсе, Оттун касса көргөзүүлөрү сонун болду да. Көп элге жакты, көп көрдү, көргөн эл бар экен. Ошондуктан эми кино көп, өзүң айтып кеткендей эле. Ошондуктан ар кандай кинолор болсун, ар кандай жанр болсун. Биз ошо акыркы 2 жыл ушундай көп мындай ужас, хоррор жанрлар болуп кетпедиби? Ага чейин жалаң комедиялар болчу. Ошондо элдин эң чоң ой пикири комедия эле тарта бересиңер, башкача кино тарткылачы деген ой көп болчу да. Азыр ушундай болуп атат. Менин оюмча, От бул эң негизги мен айткым келген нерсе От менен. Ужас болобу, хоррор болобу, мистика болобу, бүт баары үй бүлөлүк зордук зомбулуктан коркунучтуу эмес да. Анткени эң коркунучтуу нерсе бул ушул нерсе. Ужас, хоррорлор мынчалык коркунучтуу эмес. Ошондуктан бул кинону ушундай оберткага салганбыз, ушундай тематикага. Анан ушул жанр менен көргөзөлү деп чечкенбиз да. Башка жанр менен деле көргөзүп бөлсө болот болуш керек. Анткени ар бир чыгармачылык окуя, бул китеп болобу, ыр болобу, кино болобу, стендап болобу, ар бир ошол чыгармачылыктын ичинде жанагы азыркы жакшы стендап катышуулардын жакшы сөзү бар. Стендап это боль деп, творчество это боль. Ар бир чыгармачылыктын ичинде бир нерсе болуш керек да. Ошондуктан менин оюм азыр мындай. Мен бул көйгөй менин тынчымды алат. Мен ушул жөнүндө сүйлөгүм келет, ушул жөнүндө тарткым келет. Азырынча ошондой мен. Ошон үчүн ушул жөнүндө тартып атам. Айтып кеттиң, ошо тасманын аягында чечими бар деп. Биздин көрүүчүлөрүбүз От тасманы көрбөсө, бирок мындай спойлер катары, өзүң режиссер катары айтып кетсең. Кино башында эле дүкөндөн башталат. Бул биздин өлкө, биздин мамлекет жөнүндө чоң метафора. Ошол дүкөндү Кыргызстан деп ойлосоңор, калган болуп аткан нерсени Кыргызстанда бир чоң көйгөй болгондо,
ошол дүкөндүн ичинде элдер кантип сүйлөшөт, эмне жөнүндө сүйлөшөт, аягында кандай чечимге келет, анан Жаңыл Мырза Исакованын каарманы аягында эмне кылат, бул ошол менин оюмча бул көйгөйдүн чечими ошондой. Бүт баарын айтпай эле коеюн, эми көрсүн да элдер, сенин аудиторияң дагы көрсүн, балким кызык болбой калат. Жок, мен ошо айтып кеткеним келип атат да, анткени Бул көйгөй жөнүндө сүйлөшүш керек, бул көйгөй сүйлөш жөнүндө айтыш керек. Ачык сүйлөш керек. Мисалы, ошол зордук зомбулук болуп атканда биз ошону көрүп калсак, мисалы, эч нерсе кылбай койсок, анан ал жөнүндө айтпай койсок, жардам бербей койсок, мына ошол биз ошого катышкан адам болуп калабыз да. Соучастник. Ошон үчүн ушул кинонун аягында ушул каармандардын бири туура чечим кылат да. Ошону айтып атасың го? Ооба, рахмат. Кайра көргөндөй, анан Айым Аялчеванын ыры, эле ыйлагым кетип кетти кайра. Көп ойлойт, Айымдын ыры биз атайын ошол немеге киного жаздырганбыз деп. Бирок ал ыр бар болчу мурда. Мен бул ырды бир соцролик тартып атканда, даярданып атканда ошол клипти көрүп туруп, аябай суктанып, ушунча аябай сонун үнү менен ырдаганда, аябай ошол бүт нерсенин баарын жеткизип берген ушул ыр менен. Анан ошо ыр эсимде калган. Анан кинону тартып атканда, ошол сахнаны тартып атканда эле ошону ойлоп атканда, ушул учурда ушул ыр коюлат деп. Актриса ойноп атканда, жаш чыгып атканда, ушул моментте ушул болот экен деп мен наушникти кулагыма тыгып алып жүргөм да. Ошон үчүн бул ыр Аябай сиңип калган да. аябай сиңип калган. Анан Айым, мисалы, Казакстанда премьера болду да, казакча которуп туруп, казакча ырдап берди да. Анткени бул ырдын ичинде көп терең маани бар. Бул кино менен чогуу жазалган ырдай болуп калды да. Ошон үчүн бизге башка тилдерде адаптация кылып атканда, ошол которуп өзү ырдап берди. Тилекке каршы Канадага биз англис тилине баарын которуп жасагандан кийин ушу ырды которуп жазбай калыптырбыз. Ал оригинал менен көрүп калат да. Бирок субтитрлар бар болот. Субтитр болот. Негизи мен аябай сыймыктандым, суктандым. Сен айтканда көп фестивалдарга, чет өлкөдөгү фестивалдарга ээ болдук, катышабыз буюрса. Бул биздин ошо кыргыз кинематографияга аябай чоң салым деп ишенем. Анткени бизде жакын арада ошо Бишкек эл аралык фестиваль өтүп кетти. Бирок тилекке каршы ошол аябай чоң маданияттуу ивент мындай башка жака бурулуп кетти да. Анткени ошого аябай ачууландым да. Эмнеге биздин өлкөгө аябай таланттуу режиссерлор келди. Жада калса ошо Доминик Уэст, Жапониядан келген аябай мындай белгилүү актерлор, режиссерлор, Франциядан келген азыр батайт мындай Комиссар Катанияны ойногон актер келди. Ушунчалык менимче бул аябай чоң, кандай айтсам даже, как это вот на русском сказать, масштабдуу чоң нерсе маданият жагынанчы. Бирок биздин эл негедир башкага мындай фокус кылышты да. Билбейм, мен дагы ошондой эле ойдомун. Бул эмнеге мындай болуп калды билбейм. Балким организация жагынан болуп калдыбы, балким кандай адамдарды чакырыш керек болчу, кандай тематикада өтүш керек болчу, кандай кийинип келиш керек болчу, балким ошол жөнүндө айтылса туура болмокпу, башкача болмокпу деп ойлойм. Бирок билбейм. Болгону болду. Негизи ошо биз фестиваль бүткөндөн кийин көп кинематографисттер менен сүйлөшүп калдык. Россиядан келген кинематографисттер менен, ошо Кореядан, Монголиядан келген жана Франциядан келген баарын ошо узатып, бүт баарына жакты. Кыргыздардын мындай меймандос кичпейилдиги, биз баарын тосуп алып, узатып, мындай фестивалдарды көрчү эмеспиз, аябай сонун болуптур, кийинки жылдары келебиз деп баары жакшы ойлор менен кетти да. Ушул нерсе мага аябай
чоң сыймык. Эй, досым, қарачы. Сен кино жөнүндө айтканда аябай мындай күйүп айтат экенсиң да. Аха. Бирок мен да сен да ошо КВНдан чыккан дипломсуз Диплому жок. актер жана Режиссер менен режиссер. актриса, э? Ооба. Негизи 5 жыл мурун мага ошентип айтса аябай курч тийген да. Диплому жок турбайбы? Анан ой булар актер актриса эмес да. Анан сага ошондой комментарийлер келчү эле. Кандай депрессиядан чыкчың элең, ошонун баарын айтып берсең, эмнеге негизи ошол сферага иштеп келдиң? Кичинекей чагыман баштап чыгармачылык аябай жакчы мага. Сүрөт тартканды жакшы көрчүмүн, ар кандай ырсаптарды жазганды жакшы көрчүмүн. Анан үйдө бош убакыт болсо эле кино көрө берчүмүн. Анткени атам аябай чоң киноман. Бүт кинолорду көрчү. Атам менен биринчи жолу Крестный отец, анан ар кандай жанакы Голливуддун чоң шедеврларын көргөм да, биринчи жолу. Мен там 6-7 жашта болчумун ошондо. Көп нерсени түшүнбөйм, кээ бир нерсени түшүнөм. Потом 2-3 жылдан кийин кайра көрөм ал кинолорду. Уже башкача ойлор менен. Ал убакта негизи режиссер эмне экенин дагы билчү эмесмин да. Ошо кичинекей чагымдачы. Актер болом деп кыялданып жүрсөм керек. Азыр эсимде жок, бирок КВН тамашоого келген максатым ошол болчу. Балким актер болуп кетем депчи. Популярдуу, кыздарга жагуу. Ал жакшы неме болбоду, түрткү болбоду. Негизи КВНде ойногондордун баары эле азыр биздин сферада көп ошо кино жаратуучулар, ошо шоу бизнесте жүргөндөр эле ошо КВН менен тамашоону бүткөн адамдар да. Ошон үчүн диплому жок дегендерге айтам, мен 10 жыл КВН ойнодум. Мен диплом грамоталарым толтура. Биз КВНде эмне кылчубуз? Биз деген сценарий жазчубуз, репетиция кылып, өзүбүз ошол тамашаларды коюп, театрда койгондой эле постановка менен өзүбүз коюп, өзүбүз репетиция кылып, КВНдин ичинде видео конкурстар бар болчу, аларды өзүбүз тартабыз, өзүбүз оператор болобуз, өзүбүз монтажер болобуз, өзүбүз ырларды жазып, ырларды котормолоп, оңдоп, башкача кылып чыгарып, анан ар бир ай ошондой эмес беле, бир ай даярданасың, чыгасың, анан биз деген 5 минуттук англисче айткандай фидбекти дароо эле алчубуз да. Анткени калыстар тобу бизге же жакшы дейт, же жаман дейт. Редактура бар. Ошон үчүн кадимкидей эле мектептей болуп бүткөндөй сезилет. Андан кийин мен мисалы тамашоону окуп деп едимби? По Фрейду. Тамашоону бүткөндөн кийин биз болду уже КВН ойнобойбуз дегенден кийин биз ошо Элемнедей тартып баштадык. Элемнедей менин моюмча менин кино мектебимдин биринчи курсу да. Элемнедейте ар кандай ракурстарды билип, момундай тартыш керек турбайбы, тигиндей кылыш керек турбайбы деп ар бир жума чыгып аткан да ал долбоор. Бат-бат тартып, бат-бат чыгарыш керек болчу. Ошон үчүн биринчи курстай болуп 4 сезон тарттыкпы. Биринчи курстай болду, андан кийин Ванчопа экинчи курс, андан кийинки кинолор үчүнчү курста болду го дейм жанагы. Байкуш мындайтын, ал уже өзүңдү билип, кичине акча тапкың келип, мындай. 4-5 курс азыр ошо болуп атат окшойт. Анткени азыр дагы эле окуп жүрөсүңбү? Азыр дагы эле окуп жүрөм, дипломдук киномду тарта элекмин. Даже так? Буюрса ушул жылы тартат окшойм деген үмүт бар. Мен кичине эмне за кулисье, за кадр жаканы айтпай эле койдум. Буюрса аябай жакшы долбоор даярдалып атат. Негизи эл аралык долбоор болот окшойт. Анткени буга чейин Россиядагы бир чоң телеканалдар менен иштеп, аларга сериал тартып бергем, режиссер катары. Ал сериал азыр чыга элек. 70 күн тартып, алар Россиядагы профессионалдуу актерлорду чакырып, ошолор менен иштешип, ошондон кийин чоң тажрыйба болду. Эми бул кино, эми кичине айтып кетсем, анткени бүт баарын айтып салсам продюсерлер кичине каршы болот болуш керек. Ошондуктан кичине айтып кетейин. Бул Кыргызстанга аябай чоң салым кошкон, биздин тарыхка чоң салым кошкон адам жөнүндө автобиографиялык кино. Вау. Күтөбүз, сөзсүз күтөбүз. Айтып кеттиң, 1 жыл мурун ошол чоң сериалды Орусия
продюсерлер менен чогуу тартып Орусия 70 күн продюсерлер менен ошо Россиядагы актерлор менен жана Россиядагы сценаристтер менен мен режиссерлук эле жумушту кылдым. Алар бүт өздөрү сценарий жазышкан, өздөрү актердук касттарды даярдап туруп бүт баарын ошо бияктан тартып тиги Россиядагы телеканалда көргөзөбүз деген максат менен келишкен да. бирок бул биринчи тажрыйбаң ошол жөн эле режиссер катары. Негизи буга чейин сценарийди сен өзүң жазчысың. Ошол сериал болду, анан от болду да. Бирок отко мен акыркы финалдагы сахналарга өзүмдүн сценардык ишимди да кошуп кеткем. Ошо бул сериалга кошкон эмесмин да. Мага айтып жүрдүң, биздин кыргызстандык актер актрисалар менен иштегени жана чоң айырма бар. Чоң айырма бар. Айтып кетсең болобу? Негизи биздин актерлор ойногондо бир эле сахнада көп нерсени көргөзгүсү келет экен да. Ар кандай эмоцияларды көргөзгөнү мындай жеңил неме менен нерсе менен көргөзөт да. Мисалы ыйлаш керекпи, катуу кыйкырып, там бир нерсе кылып, жыгылып, ошолорго жеңил келет экен да биздин актерлор. Кеттик, давай. Всё, даярбызбы? Кеттик. Анан өздөрү дагы мындай салым кошкондой, мындай ойноп бербейинби, мындай кылып бербейинби деп. Ысык болобу, суук болобу, кандай учурда тартабыз, 100% даяр. Смена 20 саатпы? Ооба. Биздин коноктор мен тарткан сериалда алардын иштегени кичине башкачараак болот экен. Анткени алар 12 саат иштегенден кийин башка неме условиялар башталат экен да. Мисалы мага уже ыңгайлуу болбой калды, мага мынчалык төлөп бергиле, мен мисалы мындай болушум керек, тигиндей болушум керек, мен чарчадым, мен ойной албайм. Бир чети туура, бирок мен башка нерсеге көнүп калгам да. Анан ошого эптеп көнүп баштадым. Анан экинчи эң чоң айырмасы бул ушундай жанакы сахнадагы оор нерселерге. Алар даярданганы кичине неме узун убакыт кетет экен да, алар даярданганчы. Анткени бул сахнада ыйлаш керек дегенде мага 40 мүнөт бергиле дейт экен да, кетет экен. Биздикилердики мисалы мен жакшы көргөн актерлордун бири мен краникимди эле ачып коем, анан жаш кете берет дейт. Аскасыбайм анан. Жакта актерлор даярданып, мен азыр ошол эмоцияга киришим керек. Мешать этпегиле. Да. Не мешайте мне, я сосредоточусь, подождите деп. Макул деп күтүп атабыз. Ошондой болду. Ошон үчүн 70 күн тарттык дебеймби? Жок. Ошол айырма бар экен. Бул ар кандай мектептен болуш керек деп ойлойм. Анткени биздин актерлордун мектеби чын эле күчтүү. Недаром Ошо. Выходцы из поколения кыргызского чуда, да? Да. Ошол сериал менен негизи менде жашоомдо эки оор нерсе болгон съемкаларда. Ошол сериал болду, анан өзүм актер болуп жүргөндө бир оор күн болгон. Ошол эки эле нерсе, калгандары мындай. Ошол сериалда жок. Бажарики деген тасмада 3-чү бөлүгүндө мен биринчи бөлүгүндө тартылып баштаганда аябай арык, эч нерсеге кире элек, эч нерсени кыла элек бала болчумун да. Жаңы эле ошо КВНден келген бала болчумун. Анан 3-чү бөлүгүндө ошо Амантур Ормуков, Бажарики тасманын режиссеру, ошо Амантур байкем, эми бул бала уже өзү там тартып атат, өзү режиссер, аз бат эле кылып салат деп айтып атпайбы мага. Бажарикиде менин карманымда негизи оор нерселер жок болчу да. Жеңил эле менин карманым келет, кетет, кичинекей эле сахналар бар болчу. 3-чүсүндө ыйлаш керек деген задача коюлду. Ыйлаш керек деп калды. Ошо сахнада ошо ыйлаган жериң бар дейт. Немеде тартып атканбыз, Кемин жактарда тартып атканбыз. Келдим, ага чейин 2 күн даярдангам. Мен жана азыр 40 мүнөт деп атпайм, мен 2 күн даярдандым. Анан сахна мындай болчу, биз башка бажариктер менен казандын жанында отурабыз. От, там шорпо бышылып атат. Анан мен 1-2 репликам бар болчу, ошо ыйлап туруп айтышым керек болчу да. Анан там Амантур байке айтты. Всё, мотор начали. Мен деген даярданып атканда ыйлайм деп ойлоп аткам, бирок такыр ыйлай албайм да. Жаш жок.
чыкпай атат да, эмне кыларын билбейм. Экинчи дубль, үчүнчү дубль, төртүнчү дубль, жетинчи дубльдан кийин стоп дегенден кийин режиссер аябай жини келип атат деп түшүндүм. Стоп деди. Анан деп эмне кыларын билбей атам. Дагы 2 дубль болду. Анан жанымдагы кесиптештер, актерлор отко бетиңди жакыныраак алып келсең, ыш жардам берет, көзүң атышып баштайт, анан ыйлайсың деп атпайбы. Анан иритирээк айтпайт давайте деп туруп бетимди жакыныраак алып келдим. Анан чын эле ошол дубль болду да. Стоп, снято деди, аябай жеңилден. Ох деп жыргап баштадым. Актердин жумушу мындай да, мисалы бир сахнадан тартылды. Бир күндө мисалы 86-чы, 15-чи, 70-чи, 100-чү сценаны тартыла берет го. Ошол эле сахнадан кийинки сахнада мен күлүп, жайнап отурушум керек болчу да, жыргап мындай. Анан ошого кийинип, даярданып отурсам, жаш токтобойт да. Токтобойт, эмне кыларымды билбей атам. Ошо аябай негизи ыраазымын ошол биздин жумушубузду көрдүңбү дейм. Ошо аябай ыраазымын. Ошол учурда операторлор, ошо кинонун астында иштеген, үстүндө иштеген ошо бүт топ режиссер болуп эч ким эчтеке деген эмес да. Мен билбейм өзүм кантип эмне демекмин. Мен мисалы жиним келип баштайт да, актер ойной албай атсачы. Койчу. Анан ошол нерсени эстеп туруп дайыма өзүмдү сактап турам да. Анткени актердин жумушу киносферада аябай оор, ошо оор кесиптердин бири деп айтсам жаңылышпайм. Рахмат. Бирок жок, сен антип ойлого, биз мындай башка актрисалар менен, актерлор менен сырдашып сүйлөшөбүз да. Анан бардыгы эле айтышат да, негизи Радик байке менен аябай иштеген аябай жеңил да. Анткени ал түшүндүрүп берет, ал мындай сезимдерге жакындатып, анан мындай с пониманием относится деген аябай меники ошол бар да. Мен мисалы актерго эмне ойнош керек экенин түшүндүрүп бере алам. Жумшак, жылуу түшүндүрүп бере алам. Бирок өзүм ошол нерсени кыла албайм. Ошол нерсе бар. Ошондуктан сен режиссер, мен актриса. Ошондой эле болсунчу деп. Просто мен көргөмдө бул ойногон. Ойной албайм. Мен КВН'де деле ойночу эмесмин да. Мен КВН'де деле ойночу эмесмин да, эсиңде болсун. Мен эсиңдеби, мен неме жанымдагы кесиптештерим, досторум, алар ойночу. Мен мындай КВН'де тамашада затравщик деген нерсе бар. Ал деген азыр кайсы тамаша болот экенин айтып кетет да. Мен деген көчөдө болгон окуя деп туруп кетип калам. Калгандар ойнойт. Анан экинчи бул стопер. Жакпаган эме эчтеке. Балдар эмне эле болуп атасыңар? Бүгүн аябай маанилүү оюн да дегенчи. Аны кыла алам мен. Мындай азыркы современный тилде айтса душнила ошол. Ошон үчүн кээ бир режиссерлор бар да. Кээ бир эмес, көп эле андайлар. Өздөрү тартып, өздөрү ойногондорго аябай баа берем. Алар чыныгы профессионалдык мындай немеден, сферадан 100% эмес 200%га ашып кетишкен да. Алар анткени өздөрү дагы еще мыкты ойноп туруп, мыкты тартса, бул. Ой, Радик, чоң рахмат. Менче биз ошо кино тармактын сазайын бердик, туурабы? Ошо фразеологизм. Мен даярдангам дейм. Жөнөкөй жашоодо кино жөнүндө сүйлөшөбүз, подкастта кино жөнүндө сүйлөшөбүз. Кино биздин жашообуз. Ошон үчүн. Туура, ошо кино жөнүндө түнү бою сүйлөшсөк деле болот. Бирок ага да карабастан көп темалар бар. Башында айтып кеттим, сен жубайың менен чогуу мындай аябай үлгүлүү үй бүлө жана ошо элдин балдары деген наамга ээ болдуңар. Анткени жашаганыңарга 7 жыл болот, быйыл. 7 жылдын ичинде 2 ипотеканы жаптыңар. Экөөңөр ошо 32 элесиңер. Азыркы жаш муунга ошондой кандай мотивацияны коюш керек? Ошол 2 ипотекага жапкан, кандай айтсам, аракет кылып, ушунчалык тырышчак болуп, аракетчил өзүң айтып кеткендей, ошого кантип келсе болот деп айтып кетсең. 2011-жылы Токмокто мектепти бүтүп туруп, бияка Бишкекке келгем биринчи жолу. Ат энемде бир неме бар болчу, бир нерсе бар болчу, ошо Бишкекке барып окуйсуң, бирок бюджетке өтүшүң керек деген. Анткени бизде мага мисалы контракт төлөгөнгө каражат жок болчу да ал убакта.
ошон үчүн ошо бюджетке өткөнгө аракет кылгам. Анан жашаганга жер жок болчу. Анан ар кандай жерлерде туугандарга барып жашадым, общежитияларда жашадым, потом балдар менен чогуу ошо бир квартиралап жашап жүрдүк. Анан мен үйлөнгөндөн кийин келинчегим экөөбүз дагы ошо квартиралап жүргөнбүз да. Анан бул нерсе негизи ипотека алган мага башында жакчу эмес. Неге анткени негизи эле мага карыз алган жакпайт. Ипотека бул чоң карыз да. Мен мисалы достордон же кесиптештерден там бир жумага карызга берип турчу деп туруп алгандан кийин бир жума ошол карызды ойлойм да. Өзүм бир кызык болуп эле ошо карызды кайра бермейинче бир нерсе кылып эле жүрө берем да, өзүмө жакпайт ошол сезимдер жакпайт. Ипотекага дагы мындай башында ошо келинчегим айтканда билбейм, балким акчаны топтоп туруп эле батир алабыз деген ойлорду айтып жүргөм, бирок аягында макул болуп туруп биринчи ипотеканы алдык. Анан бул негизи аябай чоң дем күч берет экен да. Биз 10 жылга алабыз, мен жанагы бир жумага алдым деп атпайм, ошо 10 жыл ошондой сезимдер менен мисалы элестет. Ошон үчүн аябай чоң дем күч берди, мотивация берди. Биринчи ипотеканы 2 жылда жаап салдык. Өзүнүн ошо биз жаңы эле үйлөнгөнбүз, анда ошо жаңы үйлөнгөндүн өзүнүн рызкысы бар экен. Анткени биз мен жакшы долбоорлорду тартып, алар кинотеатрларда жакшы чыгып, жакшы акча алып келди. Ошо келинчегимдин жумуштары жакшы болуп баштады. Биз экөөбүз тең иштейбиз. Анан эмсе билесиң да, көрүүчүлөргө айтып атам. Экөөбүз тең иштейбиз. Анан биз башында балалуу боло албай жүргөнбүз. Балалуу болгондон кийин бир бөлмөлүү батирде жашайбыз, бирок биздин батир. Анан бизде эгиздер болот экен дегенден кийин мен айтып баштадым, эми бир бөлмөгө кантип атабыз, кичинекей. Экинчи ипотеканы алалы деп мен түртүп баштадым. Анан экинчи ипотеканы дагы ошондой эле убакта жаап салдык да, бат эле. Анткени мага дагы келинчегиме дагы карыз болгон жакпайт экен. Биз аябай тытынып иштеп, бир нерседен бир нерсе чыгарып, ошо акчаны аябай топтоп, батыраак жапканга аракет кылып, ошентип жабылып калды да баары. Башында айтып кеткендей, ошо үйлөнгөндүн рызкысы болсо, үйдө бала болгондагы өзүнүн рызкысы берет экен да, ошон үчүн ушундай. Негизи кайра ушул кино тармагына, чыгармачылык тармакка өтсөк, ар бир тасмада комедия болсо, башка триллер, психологиялык жанрда болсо, сен дайыма ошол аябай жакшы, жылуу максатты коесуң да. Негизи акыркы ошо комедияда, сүйүнчү комедияда менин курбум, тасмадагы курбум ошо балалуу болбой, кой биз ошо балдар үйүнөн кантип алабыз, элим эмне дейт деген ошол элим эмне дейт деген сөздөргө көңүл бурбай, баары бир ошо бизге чындыгын айтып, негизи ошол ар бир тасмада ошондой максатты коесуң. Ошонун вдохновениясы бул сиздин балдарыңызбы же жөн эле? Ооба, негизи мен өз башыман өткөн нерсе да, ошон үчүн мен айтып кеткендей эле, өзүмдүн ошо чыгармачылык жумуштарымда эмнени сезип атсам, ошол жөнүндө сүйлөгүм келет, ошол жөнүндө айткым келет. Анан акыркы кинодо мүмкүнчүлүк болуп калды, бир нерсе кошуш керек, ушундай жакшы бир ойлорду бир каарманга кошуп, аягында ошону чыгарыш керек дегенде ушул идея келип, ошону кылганбыз да. Анан негизи мен үчүн бул чоң маселе болчу. Бирок мен вот эркек башы менен көп мындай сезген жокмун го деп ойлойм, бирок аял кишиге бул аябай чоң эле көйгөй да. Анткени балалуу боло албай атканда көбү мисалы туугандар болобу, достор болобу, жакын адамдар деле эмне болуп атасыңар, эмнеге балалуу болбой атасыңар, эмне бир нерсеңер болбой атабы, укшушпай атабы, качан балалуу болосуңар деген суроолор менен эле аябай неметип салат да. Кишини жаман кылып салат да. Мен өзүм ошону сезип баштагам. 2-3 жыл өткөндөн кийин аябай актуалдуу суроо ошондой болуп калат экен. Элестет, сен ошо эркек катары, жубайың Айкоша аял кишиге аябай болот. Аябай ошол. Биз 5 жыл жүргөндө акыркы ошо убакыттарда келинчегим мындай чоң чогулуштарга, тойлорго барбай калган да, чыкпай калган. Анткени кайсы жерге барбасак сурап калат да, эмне качан балалуу болосуңар, болбойсуңар батыраак деп деген жооп бергим келет. Эми биз бололу эле деп атабыз, анан кандай Кудай берет да деп. Анан
акыркы убактарда такыр чыкпай калган болчу. Ошон үчүн дагы кээ бир мындай кинолордо бул теманы кошкум келип кетет да, кичине кысып кошуп кетсем деп. Жок, бул аябай чоң терең сонун максат деп мен ишенем. Анткени баалуу болсоң деле бирди төрөсөң, бир жыл өтөт. Экинчиси качан дейт? Экинчиси качан дейт. Анан экинчисин төрөгөндө эми экөө элеби? Мындай силерге жетеби? Эки эркек болсо эми кызды. Эми кызды же эки кыз болсо эми эркекти төрөш керек деген. Бир чети мен ойлойм, мынтип айткан элдердин деле жаман ою жок да. Бул билбегендиктен. Анткени алардан бул өз башынан өткөн эмес да мындай нерсе. Ошон үчүн алар деле жакшы ниет менен сурайт болуш керек деп ойлойм. Эми баары эмес, бирок көбү жакшы ниет менен сурайт. Балалуу болушса экен депчи. Бирок туура эмес айтып алышабы же туура эмес жеткизип алышабы, андай да болушу мүмкүн. Эми айтып кеткендей эле, баары Кудайдын колунда. Балалуу болдуңар, бир эмес, экөө. Эгиз болоор менен кандай сезимдер келди? Аябай сонун нерсе экен. Негизи ата эне болуш бул аябай сонун нерсе. Мен азыр үйгө батыраак баргым келет да. Мисалы, съемкаларга же башка неме жумуштар менен чет мамлекетке чыгып кеткенде же башка шаарга деле чыгып кеткенде кадимкидей сагына берем. Видеолорун көрүп, чалып, кандай жүрүшөт деп сурап. Билбейм мен 2-3 жылдан кийин кандай болот, бирок мен балдарыма жок дей албайм да азыр. Эмне болсо дагы эркелетким келип эле бүт баарын бергим келип, ошондой сезимдер менен жүрөм азыр. Эми көптөн бери күткөн балдар болуп атпайбы? Алардын ошол кичинекей кези бир эле болот да. Соц тармактарда аябай көп жазып кетесиң. Мен балдарым супер актер. Анткени алар мен кетери менен, жумушка кетери менен. Алар манипуляцияларын баштайт. Экөө жумушка ар бир күн ошондой. Мен жумушка чыгып баратканда экөө тең өздөрүнүн бут кийимдерин алып чыга калып эле мен менен баргысы келет да. Кийимдерин алып чыга калып, анан мен деген мен кеттим деп туруп эшикти жапкан атканда экөө тең деп ыйлап баштайт. Жүрөгүм ооруйбу? Машинага отуруп, жүрөгүм ооруп, эмне үйдө эле кала бербейинби дейм да. Акча Бирок иштеш керек, ошон үчүн. Азыр эми мотивация ипотеканы жапмай эмес, бул ошо эки уулдарды тургузганга. Жакшы кино бар го неме? About Time. Кандай? Boyfriend из будущего. About Time беле оригиналда. О времени. Убакыт жөнүндө, Негизи ошо которулган утура эмес болуп калганда, бирок ошол кино мага аябай неме да. Аябай чоң дем күч берет да кирип көргөндө. Мисалы, ар бир адамга аз эле убакыт берилет, бирок ошол убакытты өзүңдүн мындай жакындарыңа арнап, ар бир мүнөт, ар бир учур бактылуу болгонго аракет кылыш керек да. Анан бирок ошону өзүм айтып туруп эле, биз кечээ күнү эле ипотеканы жаап туруп, бүгүн так чоң үй керек экен, жер үй керек экен, дагы иштеш керек. Негизи адамдарга эчтеке жетпейт окшойт керек. Ошондой болот экен. Эми аппетит растут. Бул деле жакшы ниет, жакшы нерсе. Мындай бата алгандачы, көгөргүлө деген бата айтышат го. Ошондуктан ошондой эме жасайсың да, аракет жасайсың да. Келинчең жөнүндө сүйлөшкүм келет. Негизи ошол партнер по жизни деп айтсак болот, Айко ошону жакшы билем. Ал деле КВНден чыккан кыз, аябай тырышчак, аракетчил, сулуу, креативдүү. Кантип тааныштыңар, кантип бири-бириңерди таптыңар? Эмнегедир ошол көп КВНщиктин арасында сени тандады? Же сен тандадыңбы? Жумуштан таанышканбыз. Мен тамада болуп иштеп жүрчүмүн деп айтып кетпедикпи жана? Ошо
мен тамадалык кесипте жүргөндө ар кандай тойлордон сырткары клуб, ар кандай түнкү клубтарда иштечүмүн да, алып барчу болуп. Анан ал деген ошондой бир жерде арт директор болуп иштечү. Ага чейин бири-бирибизди билчүбүз, эми КВНде. Ал КВНди мага чейин ойноп баштаган да. Анткени ал Айземикс сыяктуу командалар менен жакын дос, алар менен тааныш. А мен алар менен ассаламу алейкум, кандайсыңар деп жүргөн убактым болчу. Ошон үчүн ал мени алпарчы кылып немеге чакырган да, өзүнүн немесине, иштеген жерине. Анан ошол жактан таанышып, биз бири-бирибизди мындай эми заочно деп коет го, бири-бирибизди билет турбайбызбы деп башында дос болуп жүргөнбүз. Анан орустардын жакшы киносу бар го, служебный роман деген. Ошондой болуп кетти окшойт. Анткени биз деген биринчи дос болуп жүргөнбүз, анан бири-бирибиз менен мындай аябай жакын сүйлөшүп баштадык. Ошо менен анан канча 2 жылдан кийин үйлөндүк. Эй, досум, карачы. Айкошонун кайсы сапаттары жагат сага? Негизи жаккан сапаттар аябай көп. Эң башкысы биз бири-бирибизге окшошпуз. Биздин ошо жакындарыбыз, досторубуз баары айтат, силер эми чогуу бир туугандай эле болуп калгансыңар депчи. Анткени ал дагы ошо мендей аябай аракетчил. Бирок мен мисалы суу болсом, ал өрт да. Ал ошон үчүн бири-бирибизге мындай жардам берип, бири-бирибизди түртүп чогуу жашап жүрөбүз. Жаккан сапаттары көп. Аябай күлкүлүү. Башында ошо айтып атпаймынбы, мен жумушка киргенде ал футболду жакшы көрөт, мен футболду такыр көрбөйм да. Өзүнүн кесиптештери менен чоң экранда футбол болуп аткан. Анан Кыргызстанда комментаторлор бар го. Ошолорду пародия кылып, жандагы немелерин, курбуларын, досторун мынтип күлдүрүп жарып атат да. Анда эмесе, там биздин дарбазачыбыз мындай тигиндей деп карасам, мени жумушка алган арт-директор. Вроде бы серьезный адам катары болчу деп кой. Ооба. Анан ошондой нерселер бар. Көп ойлойт мындай, ошондой эми серьезный жумуш жакта көп жүрөт да. Ошондой деп на самом деле мындай жөнөкөй айтканда жалжеке да. А мен мындай токтоом болуп, ошо бири-бирибизге мындай неме болот го, инь-янь болуп ушинтип жүрөбүз. Өзүң айтып кеткендей, балдарыңды аябай сагынасың ошо жумуш убагында. Бирок эми биз билебиз го, ата катары батыраак жумушка качайын деп, алар менен отурбай, аларды карабай деген, бул жубайымдын же апасынын эмеси да, иши да деп качып кетишет. Сен кандай атасың? Мен тескерисинче жумуштан качкым келе берет. Үйгө. Анткени өзүң эле айткандай, ошо биз көптөн күткөн ошо балдарыбыз болду. Анан мен алар уктап атса деле суктанып карай берем да. Ошон үчүн жумушта меники ошондой азыр. Меники ошондой неме сезимдер болуп атат. Жумушта балдарымды ойлойм. Үйдө жумушта ойлойм да. Азырынча ошондой, билбейм, балким 1-2 жылдан кийин өзүнүн ордуна келип баштайт. Бирок балдарым менен көп болгум келет. Негизи аталар азыр балдарың 2-ге чыга элек. 1,5. 1 жаш 7 ай. Ошо 2-ге жете элек. Сүйлөй элек, мындай сен менен кандай айтсам, аталар азыр чоңойгондо мен анан ойнойм деп айтышат да. А сен алар менен чоңойгондо убакыт бөлөм деп. Чоңойгондо. Чоңойгондо азыркы убакты дагы аябай таттуу болуп атпайбы? Чоңойгондо башкача болот, азыр башкача. Ошон үчүн азыркы убакты дагы мындай жоготпой, азыркы ошол тилекке каршы менин жумушум мындай да. Мен мисалы 1 айлап, 2 айлап башка жакка кетип калам. Съемкалар болот. Түнү менен келбейм үйгө. График. Эми биздики мисалы гос жумушта эмес да, биз там эртең менен 8-де кетип, кечки 6-да келгенде эмес, биздики там 24 саат иштейбиз кээде. Ошондуктан кээде көрбөй калам. Келсем уктап калышат.
кетсем уктап аткан болот. Ошондуктан бош убактым болсо эле ошо балдар менен ойногум келет, аларга убактымды бөлгүм келет. Чоңойгондо сүйлөп, Кудай буюрса сүйлөп баштаганда башкача убакыт белем, башкача сүйлөшөбүз, башкача бир нерсе кылабыз. Ошо Азырынча балдарыңа жок дей албайм дегенде сүйлөгөндө кантесиң? Азыр колго суранат, бар көтөр деп. Азыр балдарым 15 килограммдан уже көбүрөөк салмактуу болуп калышты. Келинчегим көтөрө албайт да, колго албайт. Анан бизде няня жардамчыларыбыз бар, алар дагы көтөрө албайт. Анткени көтөрсө белдери ооруп баштайт. Анан менин балдарым мени күтүп турат да, көтөргөн адам азыр келет депчи. Анан мени көргөндө эле экөө суранып баштайт. Анан бири менен мушташып баштайт. Кимди биринчи көтөрүш керек, кимди экинчи көтөрүш керек. Ошон үчүн немеге баш керек болуп атат, качалкага баш керек болуп атат, экөөнү бирдей көтөргөнгө. Вес алыш керек. Кичине штангаларды көтөрүп. Ансар менен Аскар биринчи неберелер, туурабы? Сен жагынан, анан Айкоша жагынан. Аябай мындай таттуу, аябай көптөн бери күткөн. Биздин негизи үй бүлөбүздүн эрке балдары. Чоң аталары, чоң апалары кандай? Атам менен апам Токмокто жашайт, бирок тез келип турушат. Негизи атам Бишкекке келгенди мындай анча жактырбайт. Токмокто жашап көнүп калган. Токмокто тынч, там машиналар аз, таза аба. Жер үй да бар. Жер үй ошо. Бирок тез келгенге ошол себеп да, анткени неберелери бар, ошон үчүн тез келип турушат. Бош убакыт болгондо чалып сурап турушат. Анан келе албай атса атам дагы иштейт. Дайыма ошо WhatsApp'тан сүрөттөрүн, видеолорун жибергиле деп ар бир күн айтат да. Бизде мурунку видеолор, мурунку сүрөттөр бар, жаңы видеолорун жибергиле, жаңы сүрөттөр. Бүгүн эмне кылдыңар? Бүгүн эмне кылышты? Эмне жеп атышат? Оорубай элеби? Эй, досум, карачы. Билбейм, Радик, сен менен ошо кино жөнүндө сүйлөшкүм аябай келет. Анткени көп тасмаларды көрүп, сенин ой пикириңди мындай уккум келет. Анткени ошо кинематографиялык жагынан биз ошо бир тилде сүйлөшөбүз да. Могу жерде момундай слон болсо, же могу жерде ошондой болсо, сонун болмок. Негизи көп кесип боюнча биз көп тасмаларды көрөбүз. Анан мен азыр эмес, былтыр аябай шок болдум. Көп кыргыздардын тасмасы жөн эле Американын, Голливудтардын тасмаларын же Европанын тасмаларын жөн эле мындай копиясы да. Даже сценарий жагын кичине өзгөрткөн жок, адаптация болгон жок да. Ошо жөн эле 100% мындай дипломдук ишти эметкенде полностью совпадение 100% деп чыгат да. Эмнегедир ошондой тасмаларды цензурага беришпейт. Булар ошол тасма бар да, зачем вы такое снимаете деп суроо берсе кандай болот? Аябай жакшы суроо бул. Анткени буга эки жооп бар. Биринчи позитивдүү жооп бул жакшы нерсе деп ойлойм. Анткени постмодернизм ушинтип башталат. Сүрөтчүлөр, мен мурда сүрөтчү болчумун да, сүрөттөр. Менин агайым сүрөт боюнча белгилүү сүрөттөрдү, картиналарды копия кылып тартып келгиле деп айтат да. Ошого окшош кылып тартыкыла деп. Ошого окшош кылып тарта алсаңар, өзүңөрдөн чыккан, ичиңерден чыккан сүрөттөрдү дагы тарта аласыңар дейт да. Анан ошо бул деген ошо ИЗОнун биринчи курсу. Мона Лиза, анан там бүт ошол сыяктуу чоң деңгээлдеги, чоң белгилүү картиналарды биз окшош кылып тартып келишибиз керек да. Анан биздики көбүнүкү окшошпой калат, анан айтат да, силер мына башка бирөө ойлоп чыгарган картинаны дагы тарта албасаңар, өзүңөр кантип тартасыңар деп. Анан биздики дагы мисалы азыр киносфера аябай жаш да. Негизи эле киносфера дүйнө жүзүндө жаш. 100 жылдан эле кичине ашты болуш керек негизи. Башка чыгармачылык, музыка, живопись алардан
там 1000 жылдан кетти да. Кино жакын арада эле чыкты да. Братья Люмьер канчанчы жыл? 30-жыл болуш, 20-жыл болуш керек. Прибытие поезда деген биринчи немое кино, 30 секунддук кино тартышкан. Ошондон баштап башталды да. Анан азыр биздин өлкөдө биздин кинематографисттер жаңы эле баштап атат, жаңы эле туруп, мындай адам менен салыштырса, биздин кино азыр 1-класска кетип атат да. Жаңы эле окуп, жазып, сүйлөп, анан тамгаларды билип, кээ бир мисалы окуучулар чоң олимпиадаларга барып келип атат, мындай башка мектептерди утуп келип атат. Кээ бир окуучулар чоң немелерди, сонун бааларды алып атат. Ошо биздин кино мындай 7 жаштык бала азыр. Ошондуктан башка шедеврларды көрүп, ошого окшоштуруп тартайын деген бул сонун нерсе го деп ойлойм. Экинчи, бул кичине негативдүү жооп. Сен айтып атпайсыңбы, эмнеге бизде комиссия жок депчи? Бизде комиссия бар. Бизде кинопрокат берген адамдар бар. Алар ошо госструктурада иштеген адамдар да. Алар көп кино көрбөйт негизи. Алардын жумушу башка, алар кагаздар менен иштейт. Мисалы, мен бул жеке оюм, ушул сферада кинопрокат берген адам киноман болсо, мисалы, бүт кинонун баарын билген, мисалы, Квентин Тарантино сыяктуудай, же болбосо биздин эле мамлекеттен алалы, там Темир Бирназаров, Руслан Акун сыяктуу байкелердей кинопрокат берсе, алар айтмак да, жигиттер, моундай кино бар, силер билесиңер да, депчи. Анан ошо жаш кинематографисттер айтмакта, биз ошо көрдүк, ошого кичине окшош кылалы деп койдук, анткени өзүбүздүн идеябыз жок болуп атат деп айтат да. Макул, анда мындай кылалы, өзүңөрдүн идеяңар менен келгиле, өзүңөрдүн идеяңар болгондо анан кинопрокат аласыңар деп айтмак. Бирок мен ушул эки жооптун ортосунан позитивдүү жоопко көбүрөөк кошулмакмын, өзүмдүн жообум айтышат экен, кошулмакмын дебедим. Өзүм айттым да, ошо копиялар боло берсин. Анткени бизде Кыргызстанда көбү Голливудтун, башка өлкөлөрдүн кинолорун көрбөйт, анткени көбү кыргызча кинолорду көрөт. Ошо Голливуд, Марвел, там Южная Корея деген кинолор Бишкектен эле көбү көрөт болуш керек да. Калган региондордо биздики негизи эле Кыргызстандагы бүт адамдар кыргыз кинолорду жакшы көрүшөт, күтүшөт. Ошондуктан алар мисалы аябай белгилүү бир шедеврды Голливудтун, бирок кыргыз тилинде кыргыз актерлор менен көрсө бул сонун нерсе да. Ошондуктан жакыныраак болот, жакыныраак болот. Ал кинолордун еще дагы мындай нерсе бар. Биздин ошо киношниктер ошол кинодон жакшы нерселерин алып туруп, жакшы нерселерин көргөзсө, бул дагы сонун нерсе. Аябай. Ошо недаром сен КВН командаң позитив деп аталат. Мен оюмча аябай кызыктуу, аябай мындай чоң максаттары менен маек болду. Ошого сага аябай ыраазычылыгымды билдирем. Азыр бизде блиц болот. Сен ойлонбой бат-бат жооп беришиң керек. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Даярсыңбы? Даярмын. Келин баштайлы. Сен 3 жаккан тасмаң. Кыргызчабы же? Зарубежный. Банши Нишерина, Патриот, Бойфренд из будущего. Сенин 3 жаккан режиссерлор. Мартин Макдонах, Ричард Кертис. Көп да просто. Мартин Скорсезе. Квентин Тарантино жокпу? Квентин Тарантино бар. Бирок топ 3 эмес. Акыркы кинолор ал негизи астар тотпайбы? Мен кино ар бир күн көрөм да. Нолан каякта? Нолан топ 10. Топ 10? Туу ята чалып айтып коюңдан да. Алло. Той чалбай карным калат. Топ 3 жаккан кыргыз тасмалар. Белгисиз маршрут. Айыл өкмөтү. Жана Бейшенен таманда. Бул кино мага өзүнүн биздин кинематографияга
кандай салым кошкон үчүн жагат да. Мгм. Анткени бул кинодон кийин кинотеатрга барбаган элдер кинотеатрга барып кинону көрүп, андан кийин башка кыргыз кинолорду дагы көрүп калышты. Руслан агай, салам айтып атасыз. Өзүң тарткан кайсы фильмден уяласың? Көп андай кинолор. Биринчи бул бирок мен тарткан эмесмин, көбү мени тартты деп ойлойт. Конок деген тасма бар. Мен аякта сценарист болчумун жана актер болчумун. Башында эле айтып кеткендей, мен аябай начар актёрмун. Мен карьерамда башында ошо тартылган кино болчу, ошол Конок. Көрбөй эле койгула, издебей эле койгула. Сөзсүз издегиле. Так, ушуну эле айтайынчы. Калгандарын айтып атып тарынып салбайм. Кайсы тасманы тарткың келет, бирок сөзсүз тартпайм деген тасма барбы? Бар, бирок сөзсүз тартпайм деген, азырынча сөзсүз тартпайм болуш керек. Азырынча тартпайм деген ой бар. Мен айтып кетпедимби, атам менен кино көрчүмүн кичинекей чагымдан баштап депчи. Атам аябай боевиктерди жакшы көрөт. Анан акыркы чогуу көргөн кино Рейд деген кино болчу. Жалаң экшн сценалар менен да. Ичинде каскадерлор. Негизи мен ойлойм, режиссерлор экшн сценаларды тартса, бул аябай профессионалдуу, аябай өзүнүн ишин билген режиссерлор. Мен экшн сценаларга азырынча жете элекмин. Жана ушундай бир ичинде, мисалы, кино 2 саат болсо, 1 саат 50 мүнөт экшн сценалы кинода Рейд деген. Ошол сценарийди кантип жазганын билбейм Рейддечи. Мисалы, карман немеге, имаратка кирди, чабышты, имараттан чыкты да, аягында, кинонун аягында. Бирок аябай кызыктуу кино. Брюс Уиллис. Каскадерлор тарткан кино. Жок, бул Индонезиядан чыккан кино болуш керек. Ошо ушундай кинону тарткым келет, бирок азырынча тартпайм. Балким жакынкы 5 жыл, 10 жылдын ичинде да тартпайт болушум керек. Бирок тажрыйба болгондон кийин тартасың. Атайын атама арнап балким. Вау. Кино сферага барбасаң, кайсы сферада иштемексиң? Сүрөтчү болмок. Сүрөтчү? Макул. Бирок кесип боюнча мугалиммин. Билбейм, мен деген университеттен кетип атканда мага кафедрага кал деп сунуш берген да. Неме, студенттерге сабак бересиң депчи, бирок сен жок, мен тамада болом деп кетип калдым. Жок, мен элемне дейт тартам деп кетип калгам. Тамада болуп дагы иштеп аткам. Ошон үчүн элди карабай. Менин оюмча ошол өзүмдүн дипломдогу кесип менен улантып иштеп кетсем, 1-2 жылдан кийин тажап баары бир кетип калмак болушум керек чыгармачылыкка. Топ 3 жаккан актриса. Бул подкасттын алып баруучусун айтпай эле коюш керек, Айтпай эле. Жок, айтпай эле коюш керек. Же кошуш керекпи? Билбейм, өзүм билбейм. Чет өлкөдө болобу же Кыргызстанда болобу? Актрисалар, Актер, актрисалар. Топ 3 эркек актерлор, топ 3 кыз актрисалар. Мага Кыргызстандын актрисаларынан биринчи Айсанат Эдигееваны айтып кетмекмин. Ал ошо Отто чогуу иштегенбиз. Аябай профессионалдуу, таланттуу актриса. Экинчи бул ошол эле тасмадагы Калича Сейдалиева. Үчүнчүсү жаңылсын деп ошону менен бүтүрүп коюйм. Үчүнчү Жаңыл Мырза Исакова депти. Жок, 3 актриса тең аябай профессионалдуу, аябай сонун ойногон. Ошо акыркы жумуштардын бири ошол болду да, ошон үчүн ошону айтып кетмекмин. Комедия сферадан албетте Айжан Аденова, Эпирич Отонова. Негизи ыйлаткан көрүүчүлөрдү ыйлатканы оор, бирок күлдүргөн андан дагы оорак да. Ошон үчүн Гүлмира Турсунбаева супер профессионалдуу эже. Эркектерден Оттон айтып атам Омурбек Израилов. Омурбек Израилов мен ошо жакын досум, мыкты актер. Аны менен дайыма иштешким келет, анткени кандай роль жазбасаң ал сонун ойноп берет, мыкты актер. Асхат Сулайманов байкебиз мага аябай көп жерден жардам берген актер. Жана акыркы Сүйүнчүдө иштегенде биринчи жолу иштедик. Эмили Сеналиев бул чыныгы профессионал экен. Эмили Сеналиев бул драма жактан дагы жакшы көргөзөт, комедиядан дагы өзүн жакшы көргөзөт.
диплому жок как раз биз экөөбүздөй. Ошон үчүн ошо белгилеп кетмекмин ушул актерлорду. Балким кээ бирлерин унутуп калдым азыр. Мен унутуп калдым точно. Тарынбагыла. Негизи эле бизде жана экөөбүз сүйлөшкөндөй биздин актерлордун мектеби аябай күчтүү. Бүт актерлор аябай сонун деңгээлде ойнойт. Ошо. Радик, чоң рахмат. Менин оюмча биздин маегибиз аябай кызыктуу, маңыздуу, күлкүлүү, бир жеринен бир четинен аябай мындай жакшы болду. Сага чоң рахмат. Сага рахмат. Келгениңе. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө мындай жылуу сөздөрүң бар болсо айтып кетсең болот. Бүгүнкү подкастты жана тойдо аягында каалоо тилектер менен бүтүрөт го. Ошо ден соолукта болгула, эч качан оорубагыла, жакындарыңар менен чогуу болгула. Бүгүнкү бизди тартып аткан операторлорго рахмат дейм. Редакторубузга рахмат, редакторго рахмат. Ойлоп чыгарган ушу айтчы деген ырды ойлоп чыгарган Бегишке рахмат. Сен эң жакшы көргөн? Мен эң жакшы көргөн рэпериң? Рэп аткаруучу, Ал. Душнил айтпадым. Жок, аябай сонун болду. Кел 5-ти. 5-ти эмес, 10-ду берет го. Достор, дайыма бизди колдоп тургула, комментарийди жазгыла, катталып, колокольчикти басып тургула. Сиздин колдооңуз биз үчүн аябай маанилүү. Сиздер менен Айтчы подкаст, мен Айжан Аденова. Көрүшкөнчө. Тартынбай айтуудан катылган бар экен. Айтчы.